Айда мына окууну бүтүрүп атасың, буюрса диплом колуңа тиет. Эми Кыргызстанда эле каласыңбы же чет өлкөгө чыгып иштеп келүү пландарыңда барбы? Албетте, мен бул тууралуу бала кезимден бери кыялданып келем. Бирок туугандарың, ата энең уруксат береби четке чыгышыңа? Эгер мен каалап жатсам, тандоомо каршы чыкпайт болуш керек. Өзүң да калууң бар, туугандарың дагы, ата энең да уруксат берет. Бирок ошол эле учурда 26 жашка чейинки кыргыздын кыздары чет өлкөдө окуу эмес, бирок иштеп келүүгө каршы чыккан бир топ бар. Алар кимдер? Алардын максаты, ниети кандай? Алгач чакан видеодон көрүп алалы. Бул көйгөйдү аябай көптөн бери чыгып жүргөн көйгөй да. Муну деген көтөрүш керек болчу, негизи мамлекет көтөрүш керек болчу, бирок мамлекетибиз ушуга чейин унчукпай келет да, чынында. Анан бул көйгөй биз ошол чет мамлекетте өзүм деле иштедим, 5-6 жыл иштедим, көрдүм ошол жакты. Анан бул биздин кыздарыбыздын акыбалы өлү оор да. Бизде айтып атпайбы, чынында биздин укугу тебеленип атат, мыйзамы тебеленип атат депчи. Бирок биздин кыздарыбыздын мыйзамы аябай эле тебеленип атат чет мамлекетте. Түрмөгө түшүп калганы бар, зорлуктап салып атат, канча дегендер өлтүрүп салып атат. Анан бул жерде кыргыздын эркектери мындай турганга жүрөгүбүз чыдабай калды да, ошон үчүн жок дегенде да ушул чыгып кыргыздын эркектерибиз бар экенин атайын. Кыргыздын негизи эле мамлекет ошол жарандардын, кыргыз мамлекетинин жаранын кыздарын коргоо эмесинде чыктык да, максатында. Өнүлөр биздин келечек. Өнүлөр биздин келечек. Жогоруда видеодо көргөн жүрүштүн уюштуруучусу демилгечи топтордун бири Тилек мырза да бизде конокто турат. Тилек мырза, сиз өз сөзүңүздө дагы бир нече жыл Орусияда иштеп келгем, ал жактагы миграциянын абалын, өзүңүз көтөрүп аткан теманы ичтен жакшы билем дедиңиз эле. Бирок чет жактагы ошол чет өлкөгө кыздарыбыздын чыгуусуна тыюу салуу менен алардын укугун коргосо болобу? Көбү түшүнбөй атпайбы, чынында. Аябай ал жакта эгерде акыбалды көргөн болсо булардын өзгөрмөк дейм да, ойлоручу, чынында. Ал жерде эжекелерибиз бар, ушундай ыйлап аткан эжекелерибиз бар. Ошол жерде тамагы жок, оозторуна учук чыгып кеткен эжекелерибиз бар да. Акыбал аябай эле оор. Ал бул жактагы адамдар билбейт, бирок ал жакты көрүп келген адамдар билет да, чынында. Же болбосо ошол жака иштеп барып келген эжелерибиз, апаларыбыз түшүнөт да ошону. Тилек мырза, мына бул жакта айтып кеттиңиз, ал жакта да кыйналып жүрүшөт. Бирок эгерде мындай келе турган болсок иш жүзүнө, мисалы бул жактан кетип жаткан апалар, эже сиңдилер жыргал турмуштан кетип жаткан жок да. Жумуш жок, акча табыш керек. Азыр жумуш жок деген нерсени эле бир карманып алганбыз да, чынында. Бизде жумуш жок деп эле чыгып кете беребиз. Кудайга деле шүгүр да, Кыргызстанда деле иштеп атат. Мына Турцияда бар $500 табат экен, 34 000 сом. Бул жакта деле Швецияда иштеген эжелерибиз бар. Аябай деле билими деле жок, бирок 30-40 000 сом тапкандар бар бир айда. Бул жактан деле тапса болот. Мисалы үчүн ошол жакта азыр элестетип атат, ошол жакта жакшы табат экенмин деп барып туруп, ошол жактан жанагындай кулдукка туш келип калып атат. Тагдырлары талкаланып калып атпайбы? Мисалы үчүн ошол жакта $500, $1000 табам деп барат. Мисалы айтып атышат, биз кредит алып алдык, эми кредиттин кантип жабат депчи. Бирок ошол кредитин жабам деп барып туруп, өмүрлүк жашоосун, өмүрлүк тагдырын талкалап коюп атат да тияктан. Ошондо сиздин оюңуз боюнча, эгерде биздин кыздарыбыз чет өлкөгө чыкпай кала турган болсо, укугу корголуп, жыргап жашап калышат, Чет өлкөгө биз деген кыздарыбызды баарысын чыкпагыла деген жокпуз. Биз мисалы үчүн мындай кылып атабыз. Мектепти бүткөндө 18-19 жаш болот. Биз кесип алсын деп атабыз. 5 жыл окусун Кыргызстанда, билим алсын. Анан ошо окууларын бүткөндө бир 25-26 жашка барып калат да. Ошондо чыкса болот. Мисалы үчүн мына жакында эле 22 жаштагы кызды метродон зоруктап койду. Бул студентка болуп окуп барган да. Бул эмнени айтат? Ошол жактагы окуу жайлардын мындай айтканда, бул жоопкерчилиги начар болгондуктан ушундай нерселер кабылды да. Бул видеокамерага түшүп калып, ошондо дагы ачыкка чыкты. А бул чыкпагандар канча? Талаптарыңызда биздин колубузда турат. Мына биринчи эле пунктунда жогорку кеңеш кыргыз кыздарын 26 жашка толгонго чейин чет мамлекетке чыгууга тыюу салууну мыйзамдаштырып берсин дейт. Эл жана мыйзам коомдук бирикмесинин жетекчиси, сиздердин өнөктөшүңүз Таке мырзага суроо берейин деп турам. Жүрүштү уюштурдуңар, Бишкектин көчөлөрүндө бастыңар, эми мындан аркы кадамыңар кандай болот? Ушул менен эле токтолуп калбасаңар керек. Бул чектөө биздин сунуштардын 10-1 гана. Ошол чектөөнү бизге мыйзамдаштырылып, мыйзам чегинде, орусча айтканда легально барса деген ой. Бул жерде кыргыздын кыздары однозначно чыкпайт болду 26 деген ойду унутуш керек. Такен мырза, мисалы айтып атасыз, чет өлкөгө барганда кыздардын укугу корголбой жатат деп. Кыргызстанда кыздардын укугу корголуп жатабы, жетиштүү? Мен өзүм жактоочумун, жактоочу катары айтам, да, Кыргызстанда да биздин именно кыздардын укугу маселеси аябай өткүр турат да.
баардык эле сонун деп айткандан алыспыз. Ошол эле учурда бул жакта ата эне ушул жакта акча таап келсин деп жанагыдай бир методду ойлонобузчу. Мына жанагыдай тамагы бекер, самолету бекер, баары бекер болуп, самолеттен түшкөндөн кийин эле ал кыз паспорттан айрылат. Бул турган иш. А паспортуң жок, кайда барасың сен? Бүттү, сен кулсуң ал жерде. А сен эне таң айтпайсың да, ай, ата, папа, мен бекер келип турмун. Мен паспортуна айрылып кул болуп жүрөм. Ошол ал кыздын ичи арманы ичинде калат. Ошол бойдон тагдырын сураган эч ким жок. Бир эле мисал, мына январь, февраль, март, апрелинде Турцияда бизден 4 кыргыз кызыбыз киши колду болуп өлдү. Да, биз уктук, өлүп туруп маалымат алдык. Ошолордун нар жагы эмне болду? Ким өлтүрдү? Эмне себептен өлтүрдү? Эмнеге барды? Ким уруксат берди? Кайсы фирма менен барды? Кайсы жол менен кетти? Ошонун баарын териштирип, то есть биздин элчилик эмне иш кылып атат аякта? Өкүлчүлүктөр эмне иш кылып атат? Ошо кыргызга эсеби барбы аларда? Мына ушул жерде бар окшойт, миграция кызматынын өкүлү, мага айтып бергилечи, мониторинг кылып. Ушул чет элдик фирмалардын кайсы фирма канча кыз жиберип, кайсысы жумушка орнолошуп, жакшы жумуш иштеп атат? Ошондой данный барбы сизде? Миграция кызматынын бөлүм башчысы Майрамбек Бейшенов агай, сиздин короңузга дагы бир топ таштар ыртылды, чоң таштар. Өкүлчүбүз Россияда эле бар, калган мамлекеттерде биздин өкүлчүбүз жок. Ошол үчүн тышкы иштер министрлигинин биз тыгыз иштеп атабыз. Анан баягы Түркия направление боюнча биздин миграциялык кызматтан уруксат алгандар 50 чактай фирмалар бар. Түркияда биздин информация боюнча 30 миңдей биздин жараныбыз бар. Ар кандай максат менен жүргөндөр, бул окууга баргандар, ишке баргандар, частный виза менен, туризм менен ошондой 30 миң чактай бар. Бирок алардын ичинде 3 миң консулдук учетко турган. Баягы бизден чыгып аткандар, биздин жараныбыз, биздин мыйзам бузууга, анан баягы маалымат жетпеш үчүн, ошол үчүн ошондой көп история баягы эмелерге силер калат. Өзү укугун билбейт, биздин. Укугун билбей, же кандай ошондой эмелер түшүп калышы мүмкүн да. Укук коргоочу Замир Жошевко суроо узаткым келип жатат. Жогоруда айтылды, бизде баары мыйзамдуу түрдө болсо дагы кыздар өздөрүнүн укугун билими жетпей, өздөрүнүн укугун коргой албай жатышат депчи. Буга кошуласызбы? Бир эле кыздар эмес, негизи эле баардык жарандардын укуктары бузулган учурда бул бир нече себептерден бузулат да. Биринчиден бул укукту билишпейт. Экинчиден билсе дагы өз укуктарын талап кыла билишпейт, талап кыла алышпайт. Кыздар эле эмес, эркек кишилер деле чет өлкөгө эмгектенген чыгат да, бизде көбүнчөсү. Чыкканда эмгек келишим түзбөйт. Ошонун айынан майнасын ала албай калат. 2 ай, 3 ай иштеп көчөгө куулуп чыгылат. Ушундай учурлар болушу мүмкүн. Мисал келтирип кетти Тилек мырза, Россияда метродо бир кызды зордуктап коюптур деп. Турциядабы? Бул деген эми Кыргызстанда да, башка өлкөлөрдө дагы 5 кол тең эмес. Ар кандай кишилер бар, жаман бар, жакшы бар. Эгер зордуктап койсо, ал жакта укук коргоо органдары бар. Ал кыз ошол полицияга кайрылыш керек, өзүнүн тебеленген намысын коргоонго күч жумшаш керек да эми. Ал жакта өзүнүн кылмыш кодекстери бар, мыйзамдары бар. Сөз күнөөлүү адам табылып, эгер полиция жакшы иштесе, жоопко тартылат деген үмүттөмүн. 26 жашка толо элек кыздардын чет өлкөгө иштөөгө чыгуусуна тыюу салуу демилгесин өзүнө кайтып келели. Мына политолог арабызда Жаран Актиз Бурул Усманалы отурат. Түпкүлүгүндө бул мырзалардын деле демилгеси бир чети, бир эсе мекенчилдик сезими менен чыгып аткан болуп атпайбы? Кыздарыбызды коргошубуз керек, бөтөн улутка кор кылбашыбыз керек деген. Бирок ошол эле учурда бул чыгарбоо демилгеси бул тескерисинче алардын укугун чектөө болуп калбайбы? Кыргыз кыздарынын коопсуздугу, намысы тепселенбесин деген жакшы ниет экен. Бирок аны чечүүнүн көп жолдору бар деп мен бир ойлорду ойлондум да азыр. Бул мындай закон аркылуу өзгөртө турган болсок, анда мындай мыскыл болуп калышыбыз мүмкүн да. Анткени азыркы глобализация заманында биз консервативдик эмелерди, демилгелерди кылсак, анда бизге күлүшү мүмкүн. Мына Түркменистанга күлүшкөндө, Түркменистанда алардын кызын алыш үчүн $50,000 Сөзүңүзгө аралжы. Ошол эле демилгечи топтун талаптарынын 5-пунктунда окуй кетейин. Да. Чет өлкөлүк жаран кыргыз кызга үйлөнсө, өкмөттүн казынасына бюджетке тактап айтканда $100,000 акш төлөсүн жана дагы башы бош деген тышкы иштер министрлиги тарабынан тастыкталган аныктама алып келсин.
абдан бул андан дагы үрөйдү учура турган мекен да. Мен анысын билген жок элем, бирок ошондой болгонун, Түркменистанда болгонун биз күлгөнбүз. Мен Аутсада окуганда ошол түркмен балдар бизде окуган, айтышканда бизде 50 000 төлөшөт, 50 000 доллар. Бизде 100 000. Бул деген биз ата эгер ниети жанагындай кыргыздардын кызын коргоо болсо, деги эле жарандардын баарын коргош керек. Анан ал үчүн жанагы human trafficking, торговля людьми катары эл аралык закон дагы бар. Кыргызстандын да, ал өлкөнүн дагы жооп бериш керек. Өзү аялдар күчтүүрөөк чыгып калды да, мына маркет экономикасында аялдардын экономикалык күчү көбөйдү да. Ошондуктан мындай бир коркунуч статус-кво өзгөрдү да. Ошондуктан эркек тараптар бизде ошого бир аз намыстанып атат да. Чындыгында мына саясатта 90% эркек катышат. Министрлердин арасында бир 2-3 эле аял бар. Депутаттар деле аз. Анан ошо эркектер биздин аялдардын укугун чечип атат да. Бир дагы аялдар да катышсындан да ошол суроого. Анан Мырзалардын демилгеси түпкүлүгүндө жакшы болгону менен бирок колдонуп аткан усулу, методу туура эмес болуп атат деп атпайсызбы? Ушул жерде мына Замандаш ассоциациясынын жетекчиси Азамат Айтбаев мырзага суроо берели. Биз билгенден Замандаш ассоциациясы бир нече жылдардан бери түзүлгөндөн бери миграция темасына көп кайрылып, мигранттардын укугун да коргоп келет. Бирок моюнга алыш керек, бул мырзалардын айтып аткан сөздөрүндө жөнү бар. Кыздар ускордолуп аткан учурлардагы фактылар кездешет. Кантип муну мисалы шылдың болуп атпайсызбы? Шылдың болбогудай болуп, бирок ошол эле учурда алардын дагы укугун мындай толук кандуу коргоп калганына кандай жолдору бар? Биринчиден үй бүлөнүн ичиндеги башталган тарбиядан деп жеке оюм ошондой. Анткени канчалык адамдын жүрүм туруму жөнүндө, укугу жөнүндө ошол эле айтылып кеткени, үй бүлөнүн ичинде билинсе, ошол мектепте окуп жүргөн кезинде билсе, сыртка чыгып атканда дагы маалыматын алып кетсе да. Бул сыртка чыгып атканда азыр көпчүлүктүн дагы бир маселеси каяка баратканын, эмне иш кыларын жанагындай эле айткандай эле рекламадан эле угуп алып эле кеткендер көп да. Сен кошунаңан сурап көр, билген адамдан сурап көр. Мына бекер номери бар 189-га чалып көр. Же болбосо мына Замандаш ассоциациясы болгон уюмдар бар, ошол жака кайрыл. Эң болбоду деген айыл өкмөткө бар. Айыл өкмөттүн деле ошол жакта толук маалымат берүүчү мүмкүнчүлүгү бар ажерден. Адам сатуу мыйзамы азыркыга чейин баарыбызга эле мына сизге деле белгилүү болуш керек. Бул мыйзамдардын ичинде, статьялардын ичинде, ошол жаза кодексинин ичинде өлүк статьялардын бири деп айтылат да. Анткени ал боюнча азыр буга чейин биз канча бул боюнча дагы жана иш кулчулугу боюнча дагы, сексуал кулчулугу боюнча дагы канча кайрылганыбызда, ошол күнөөлүү тараптар күнөөсүн алган эмес да, жазасын алган эмес. Анан дагы бир көйгөйлөрдүн бири ошол эле сырттагы биздин шулуундарыбыз ошол эле кайра эле кыргыз болуп чыгып атпайбы? Ошол көйгөй да, ошол да көйгөйдүн бири. Анткени сатканы дагы алдаганы дагы кыргыз болуп атат да ошол жердечи. Чет өлкөнүн жараны эгерде кыргыз кызына үйлөнө турган болсо, 100 000 доллар суммадагы акча төлөп үйлөнүш керек деп талап коюп атасыңар. Ошондо максатыңар эмне болуп калат? Же Кыргызстандын экономикасын ушул жол аркылуу көтөрөйүн дедиңерби? Бул деген биздин үстүбүздөн жеңил ойлогон чет элдиктерге бөгөт коюлат да. Эмне үчүн дегенде, мен ошондой эле өзгөсү көргөм, канча деген кыздарга үйлөнүп, эптеп 1-2 жыл жашап, жана никесин кыйдырып, паспорт алгандан кийин ажырашып таштап кеткендер көп. Бул биринчиден ошол жактагыларга бөгөт коюлат. Экинчиден мына Кытай тараптан да келип көп кыздарыбыз калып калып атат да. Мисалы азыр айтсаңыз ушундай болуп баягы туура эмес кабыл алышы мүмкүн. Бирок ушул ташталгандан кийин түшүнөт да. Анан экинчиден буну биздин мамлекетибизге бюджетине төлөп койсо, акырындык менен төлөсө, эгерде биздин кызыбызды сүйгөн жаран болсо чет элдик, бул 100 000 доллар 5-6 жылда барып, бул аз эле акча болуп калат да, чынындачы. 100 000 доллар төлөп үйлөнсө, ошол кызга чет элдин жараны, экөө ажырашпайт деп кепилдик бере аласыз? Аны эч ким кепилдик бере албайт. Азыр бизде статистика боюнча чет өлкөлүк кыздарга үйлөнгөн кыздарга караганда балдардын саны көбүрөөк экен да. Бул бир. Экинчи, ошондо бул жакта тең укуктуулук принципи бузулган жокпу? Жок, эгерде бизге биз эркек балдар үйлөнө турган болсо, чет элдин кызына, эркек балдар ошол мамлекетте жашайт, Кыргызстанда көбөйдү. Эгерде аял киши үйлөнө турган болсо, кайсы элден жүдөө көрсөң айыпты ошол элдин уулуна кой айыпты дейт эмеспи? Ошол сыяктуу эле биринчиден эгер ошол эркектер боюнча айта кетсек,
көбүнчө башка улуттун кыздарына үйлөнгөн эркектер булар ошол өлкөнүн гражданствосун алып калуу үчүн калышат. Алар Кыргызстандын жараны болушпайт. Ошол эле Американы карап көрөлү. Канча биздин жигиттерибиз жүрүшөт, ошолордун бардыгы жанагы эптеп фиктивный брак кылып болсо дагы ошол жакта калып калууну көздөп атышат да. Биринчиден, экинчиден болсо эми силер жана башында видеодо биздин кыздарыбыз сатылбайт деп кыйкырып аттыңар. Андан кийин болсо жок 100 000 сом, 100 000 долларга сата берсек болот деген эми бул уят да биринчиденчи. Ошол эле бул жерде деген кыргыз кыздарынын күйөөгө тийгенден ажырашканы бул Кыргызстанда өзүндө көп болуп атса, кыргыз эркектери өздөрү балдарын таштап кетип атса, үй бүлөсүн таштап кетип атса, ошол эле Кыргызстанда ар бир 3-чү аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка, булар физикалык болобу, сексуалдык болобу, ар түрдүү зордук зомбулукка дуушар болгон. Ошондо силер эмне үчүн өзүңөрдөн күнөөнү алып коюп, жок жалаң гана чет элдиктер деп атасыңар. Чет элдиктерге күйөөгө чыккандар көбүрөөк бактылуураак жашайт го деп ойлойм. Биздин жарандар, кыргыз эркек балдары мен көрүшүм боюнча бир 5-6 жолу эле көрдүм Америка кызына үйлөнгөндөрүн чынында. Анан бул эмеге чыккан, ачыкка чыккан нерсе. Экинчиден, бул Турцияда биздин кыздарыбыз аябай көп сатылып атат. Бул ачык эле нерсе. Бул ишти күйгүзгөн нерсе. Ал жакта биздин кыргыздар эле алып барып сатып үйүп атат ал жактачы. Мисалы үчүн өзүнүн жада калса, офисте ачка жатып, ошол жакта барып алган кыздар бар. Бир офисте 600-700 дөгөн кыздарыбыз барып, ошол жер жада калса, ошол тамак үчүн өзүн берген, өзүнүн ушул жамандыкка барган кыздарыбыз көп. Ошон үчүн биздин кыздарыбыз анчалык сатылбасын деп атабыз биздики. Мырзалар, байкелерибиз бул тереңинде кыргыздын силерге окшоп эле эже карындаштарыбызды, кыздарыбызды коргоп калалы деген максат менен чыгып атпайбы? Биякта айтып атат, жанагы 26 жашка чейин чыкпаш керек депчи. Мен азыр 26-га чыга электим да, даже 24-кө чыга электим. Анан мен уже мына могул жакын арада мен кетейин деп атам да. Анан мен мындай легалдуу түрдө эле иштеп кетейин деп атам, окуу эмес. Анан ошондо мени чыгарбаш керек болот. 3 жыл кетиш керек боломбу? Да, бизден бир жерде бир минус бар. Биз полностью өзүбүздүн талаптарды элге жеткизе албаптырбыз. Эмнегедир силер бир эле чектөөдүн 26 жашында токтоп калдыңар. Талаптын ар жагында ошол эле жигиттерибиздин, ошол эле кара картаңдар үйүнө өткөзүп жүргөн ата энелерибиздин или ушу Кыргызстанда зордолуп, зомбулуп, тайкеси жээнин, таятасы жээн зордоп аткан случайлар көп. Анан кийин 100 000 доллар эмне деп күлкүлө, бу жерде күлбеш керек. Биздин кыздар өлүп сандалып көчөдө жүргөндө ошондо ыйлаш керек. Жана эмеңерди плакаттарыңарды да окусам, кыргызда деле эркек толтура дегенди көрдүм да. Анан бул жерде бул улутчулдук нерсе жүрүп атат да, бул правовой эмес. Бул этникалык нерсе деп атат да, бул абдан коркунучтуу. Анткени биринчиден пол жактан, биринчиден жыныс жактан болуп атат. Жок, мен да окуп атам. Биринчи жыныс жактан эме болуп атат да, басым бир гана кыздарга карата ушундай болуп атат. Ишенбөөчүлүк, коркунуч. Экинчиден кыргызгана, мисалы кыргыздын жарандары, токтосоңуз, кыргыздын жарандары орустар дагы да тура, этникалык орустар, өзбектер бар бизде, корейстер бар. Анда алардын кыздарын дагы ошондой кылсак, алар каршы чыгат. Сиз мага таап бересизби ушу плакаттан кыргыз эркек толтура деген нерсени көрдүк го. Жок, эжеке, андай нерсе жок. Анан мисалы аз айтып атасыз. Сиз бизди бир эле сөзүңүз менен эжеке. Кыргыздан кыргыз төрөлөт деп айттык, туура. Бул улуттук аргумент. Биз правовой өкмөттө жашайлы деп мыйзамга чейин жетип атсак, биз правовой мышление менен жашаш керек. Анткени силер улуттук нерсе өзүбүз эле контролдошубуз керек, анын мыйзамы жок элечи. Аны тарбия аркылуу, ал аркылуу. Бирок мындай патриархалдык мындай бир улутчулдук, этникалык нерсени биз закондоштурсак, ошо мыйзамдаштырсак, бул коркунучтуу. Анткени биз анда демократия болбой эле, анда бир гана кыргыздар, этникалык кыргыздардын мамлекети болуп калат да. Анан башка, мисалы кыргыздын кызы башка улутту чын эле сүйүп калса, ал эмне күнөөлүү? Мисалы мен бир негирди сүйүп калсам, мен ага чыкканга эмне укугум жок. 26 жашка чейин болсом, мисалы. Мен мисалы чет өлкөнү көргүм келсе, мен Россия. Биз азыр демилгечи топтун бир 2 пунктуна гана такалып атабыз, бирок андан ары тереңирээк кире турган болсок, мисалы 2 жыл мурунку Москва шаарында болгон окуяны эстейли, жана тигүү цехинде август айынын аягында тилекке каршы 17 кыз, тилсиз жооп 14 кызыбыздын өмүрүн алып кетти. Эгер ошол жагына карай турган болсок, колдойт балким туурадыр, бирок ошол жерден адвокатына Замир мырза, сизге жооп. Булардын методу, усулу кандай болуш керек эле? Канткенде мына элге дагы жек көрүнбөй, түшүнбөстүктөр болбош үчүн кандай жол менен чыгыш керек? Негизи бул биздин оң тарапта эки эле демилгечи отуруп калды. Мен ойлойм, бул элибиздин арасында демилгечилерди колдогондор көп. Эми ошолорго түшүндүрүп кетсем, мыйзам боюнча канчалык бул туура. Бул кишилер дагы негизи жөндөн жөн бул маселени көтөрүп айтат да. Дарак шамал болсо учу кыймыл деп айтат.
булар деле күйүп атат кыргыз кыздарына. Бирок ошол эле учурда булардын демилгелери 100% мыйзамсыз. Мен жеке адвокат катары оюм 100% мыйзамсыз. Эмне үчүн? Себеби биз мыйзамдуу өлкөдө жашап жатабыз, укуктуу өлкөдө. Биздин башкы мыйзамда үч укукту атайын кетейин. Ар бир киши чет өлкөгө чыкканга укугу бар. Экинчиси, ар бир киши өз ыктыяры менен турмуш курганга укугу бар. Ошондой эле үчүнчүсү, ар бир киши өзүнүн эмгекке болгон жөндөмүн, кесибин, өзү каалагандай кесип тандап, ошол эмгекке болгон жөндөмүн ишке ашырууга укугу бар. Эми бул кишилер демилгелеп жаткан идеялар ушул үч укукту тең бузат да. Кандайча бузат? Чет өлкөгө чыкканга тыюу салынса, бул бир укук бузулуп атат. Экинчиден, $100,000 киргизип койсо, мисалы, кыргыз кызы тажик жигитин сүйүп калды, а Тажикстан кедей өлкөдө. Ал кантип $100,000 төлөйт? Бул жерде ошол кыздын өз ыктыяры менен сүйгөн кишисине турмушка чыгып, үй бүлө куруусуна болгон укугун бузуп атат. Үчүнчүдөн, бизде мисалы бар эле тигүүгө шыгуу жок да кыздардынчы. Тигүү индустриясы бизде өнүккөн, бирок деген балет, театрда иштеген актриса кыздарыбыз бар. Алар бизде мисалы бүгүнкү күндө театр бааланабы? Жок. Балет бааланабы? Жок. Бирөөбүз театр карабызбы? Барсак да аябай аз бараттырбыз. Чет өлкөгө чыгып, ушул кесиптер бааланган өлкөгө барып иштейин деп аткан 18 жаштагы кызга мисалы, 19 жаштагы кызга эмне үчүн тыюу салышыбыз керек? Ал ушул бүт укуктарын пайдаланууга толук укугу мүмкүнчүлүгү бар жана болуш керек. Анан кийин адамдын укуктары чектелүүгө мүмкүн болгон учурлар бар. Конституция айтат, эгерде улуттук коопсуздукту, калктын тынчтыгы үчүн, элдин саламаттыгы, адеп аклагын сактоо үчүн кээ бирки чектөөлөрдү киргизсе болот. Бирок мен ойлойм, бул чектөөлөр эч кандай башка адамдардын укуктарын коргойт, же болбосо улуттук коопсуздукту сактап бере албайт. Тиешелүү мамлекеттик кызматтар иштебей аткан үчүн же иши солгун болуп аткан үчүн мына ушундай жөнөкөй жарандар чыгып аткан. Сөзсүз түрдө. Эгерде мен ойлойм, биздин көптөгөн жоопкерчиликтүү органдар мыкты иштеген жок депчи. Бүгүн ошол жактан биз бул маселелердин чечилүү жолун ошол жактардан издешибиз керек. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү жагынан эмес. Жогоруда айтылды, мына кандай кесепеттери болот, кандай пайдасы бар деген сыяктуу. Борбор Азиядагы Америка университетинин кафедра жетекчиси Элира Турдубаевадан сурагым келип жатат. Мына жогоруда айтылды, бул жакта айрым жерлерден кыздардын укугу бузулат деп. Сиз айтыңызчы, кандай кыздар эгерде бул демилге ишке аша турган болсо, эмнени алышат? Эмнени жоготушат? Бул мыйзам ишке ашса, албетте биздин кыздар эчтекени алышпайт, жоготушат 100% эле. Себеби дегенде бул жогоруда айтылгандай эркек кыз деп айырмалабаш керек. Биздин баш мыйзамда да жазылган, ал жынысына же полуна же анын расасына карап бөлүнбөш керек. Анда эркектерден аялдарды азыр ылдый коюп жатат да. Аялдар ал өзүн коргой албайт, өзү укуктарын билбейт деп ушундай чыкканга бөгөт коюп атышат. Бул туура эмес. Бул демилгени аябай сындаш керек. Бул эмнеге чыгып жатат? Бул деген 19-18 кылымдын эле маселеси. Ошондо эле чечип коюшкан өнүккөн өлкөлөр. Эмнеге биз Кыргызстанда ушунча көчөгө чыгып атса да биз унчукпай отурабыз? Такем мырза менен Тилек мырзанын ошондо демилгесин кескин түрдө сынга аласыз, Кескин түрдө. Бирок ошол эле учурда эки мырзабыз тең кыргыздын кыздарын укугун коргоп, алардын таламын талашып атпайбы? Башка чечерде кор болбосун деп. Укугу корголобу же кордолобу ошондо? Кордолот, албетте кордолот. Бул жаш кыздардын эле эмес, бул алардын ата-энесинин дагы, себеби алар акчасын таап ата-энесин багып атышпайбы, туугандарын багып атышат. Бул деген ал мисалы сиздин кызыңыз, мисалы ал ушундай университетти бүтүп, Google'га же Apple'га барып иштесе, Силиконовая долинага жибересизби же жибербейсизби? Эгер ал жакта $15,000 айлык алып иштесе. Кудайга шүгүр, менин эгиз эки кызым бар. Жанара, Мунара деген. Кыргызстанда окуду, бүтүрдү, Кыргызстанда иштеп жатат. Мен тири турсам, алар чет мамлекетке чыкпайт. Кыздарга түшүнбөй атам да, неге каршы чыгып атасыңар? Бул байкелерибиз силердин укугуңарды колдойм деп, коргойм деп ушинтип чыгып атса, силер эмне үчүн каршы чыгып атасыңар? Дагы бир суроо. Колуңарды түшүрүп тургула. Мен айтып алайын да. Бул байкелерибиз силердин укуңарды коргоп атат. $100,000 дегенге келели да. Ал эмне себептен айтылып атат? Силер $100,000 десе мындай болот, анан экономиканы ойлобой эле, экономиканын тиешеси жок бул жерге. Силердин бааңарды көтөргүсү келип атат. Силер качан каршы чыгышыңар керек эле? Бул байкелер силердин бааңарды нөл кылып койгондо. 26 жашка чейин
чыкпаш керек деп атасыздар. 25, 23, 20 жашында өз укугун коргой албаган кыз 27, 28, 30га чыкканда коргой алабы? 26-да менимче биздин кыздар уже отурукташып, токтолуп, өзүн өзү билип, үйлөнүп, турмушка чыгып, семья күтүп, балалы болуп, кичине бала жытын жыттап, эн атаны биздин кыргыздын кыздары менимче 25 болобу, 26 болобу, үйлөнгөндөн кийин турмушка чыккандан кийин ал бала жытын жыттап, кайне деген эмне экен, кайната деген эмне экен, кайын журт деген эмне экен билип, ошондо уже жанагыдай жеңил ойлуктар менимче адам алыстаса керек деп оймен билген. Эми бизди ойлогонуңар үчүн чоң рахмат, бирок азыркы күндө эгер мындай чынды көзүңөрдү жакшыраак ачып карасаңар, Кыргызстанда күчтүү пол катары аялдар эле эсептелип калганда, билимдүүсү да аял, жакшы иштегени да аял, жакшы акча тапканы да аял, баардык аял да. Ошолорду силер 90-жылдары аялдар чарала сумкаларын көтөрүп, Россияга барып эркектерди баккан жылдары эмне үчүн уялган жоксуңар да? Эмне үчүн азыркы кыздар деген багып атканда, ата энесин багып атканда силер уялбайсыңар? Кыргызстанда деген 40% үй бүлөлүк зордук зомбулук болуп атканда ошолорго иш козголбогондо ошондо уялбайсыңар. Эмне үчүн Россияда ар бир эркек аялдарды зордуктап, кыргыздардын эле эркектери, кыргыздардын аялдарын зордуктап, жылаңачтантып, сүрөткө тартып, аны чыгарып ийип, анан экинчи аялын алып алып, бул жактагы үй бүлөсү калып калганда эмне үчүн уялбайсыңар? Кыргыздар башка улутка күйөөгө чыкканда эле силердин уялып каласыңар. Мына мен кыздардан эмес, мен ошентип жүргөн эркектерден уялам. Кыргыздардын экономикасын ушул деңгээлге жеткирген эркектерден уялам. Кыргыздардын деген 90% саясатчыларын баары эркектер. Ошолордун баарынан мен мисалы үчүн мен бүгүн уялып олтурам да сиздерди көрүп. Мен сиз жанагы жогорку кеңештеги жана депутаттын карындашындай аябай уялдыңыз го. Бу жерде уялатын эчтеке жок. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере калат дейт. 90 жыл айтпасак мына азыр айтып атабыз. Азыр деле кеч эмес. 90 жыл менен төрөлүп атканда. Ошол азыркы күндө деле кыргыздардын жигиттери барып Сирияга барып террористтик эмелерди ошолорду сактабайсыңарбы силер? Эртең алар кайра кыргыздардын жигиттери кул болуп келгендер бар. Мен бир аз айтып, мен бул факттардын 100% кошулам. Бизде балдарды да чыгарбай коюңуз. Бизде жакшы үй бүлөсү болуп туруп, 4-5 баласы болуп туруп, Москвага же башка жака кетип, колунда бар аялдардын үстүнө кирип алганда жигиттерибиз бар. Бу да биздин программада ал деле бар. Аны сиз просто бүгүн чектөө формат болуп калды. Ошон үчүн атак действительно алимент төлөбөй качып жүргөн жигиттерибиз канча. Баланы төрөтүп коюп, таштап коюп, экинчи, үчүнчү аял алып, ар жерде бирден экиден баласы бар. Алимент ада биздин программада бар. То есть мы все это обхватили. Максатыңар жакшы экен, ниетиңер түз экен, бирок эл силерди түшүнбөгөндөй ойдо калып, ичиңерде өкүт болуп аткан жокпу силерде азыр? Жок. Туура идеяңарды эле колдобой атканы бастырылып аткансыз. Эмне үчүн дегенде бул чындык ар дайым ачуу болот да. Чындык деген ошондой каршы болгон адамдар көп чынында. Биз дагы чыгабыз муну. Карындаштарыбыз азыр буякта отуруп эле түшүнбөй да чындачы. Анан чет мамлекетке барып, ошактан кордук көргөндөн кийин ушул Тилек Байкенин айтканы туура экен дейт да, чынында. Азыр бар мыйзамдарды иштетиш үчүн чурулдашыбыз керек да. Силерге биз дагы ошондой кошулабыз. Анткени биз дагы эжелерибиз, сиңдилерибиз андай жолго түшүшүн биз дагы каалабайбыз. Ошондой кыймылга биз дагы кошулабыз, туурабы? А бирок бир гана кыздарга каршы мыйзам, жыныстык негизде мыйзамдар туура эмес да. Анан бир гана кыргызга чыгыш керек же башка улуттар анча эмес деген бул туура эмес да. Анткени адам тарбиялаганда дагы бир гана биздин гана улут жакшы деген тарбия туура эмес. Бүгүнкү берүүдөн кийин Бекзат башка өлкөгө чыга турган болсом, өзүмдүн укугумду билип, тактап алып, андан кийин чыга турган болдум. Ал үчүн биздин бүгүнкү меймандарга рахмат дейли. Урматтуу көрөрман, Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн azattik.org сайтынан көрүңүздөр. Айда. Ооба, бүгүн бизде дагы бир жакшы жаңылыгыбыз бар. Ал биздин жаңы алып баруучулар бүгүн келет, анда тосоло алып. Кош келдиңиз. Урматтуу көрөрмандар, биз Бекзат экөөбүз башка долбоорго киришип жатканыбызга байланыштуу биз бул долбоордон кетип жатабыз. Бул 1,5 жылдан ашык убакытта биз көп тажрыйба алдык. Эми эстафетаны Айкөл менен Айданага беребиз. Өткөрүп берели. Рахмат. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. 1 жыл бою Азаттык плюсту татыктуу алып бардыңыздар. Мындан кийинкисинде биз татыктуу алып кетебиз деген ишеничтебиз. Бекзат Айда, мындан кийинки чыгармачылыгыңарга ийгилик каалайбыз. Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышы дал ушундай жагымдуу жаңылануу менен жыйынтыкталат. Анда эмесе кийинки берүүдөн жолугушканча аман туруңуздар.